Ассаламу алейкум, урматтуу калайык калк кыргызстандыктар, баарыңарга кайрылам. Колдон келсе, могу Россияга кофе келбей эле койгула да. Россия, Москва тияк бияка келбей эле койгула чын. Эгерде прям акча табып кетиш керек, иштейм мындай 3-4 айдын ичинде акча топтоп туруп кетейин десем, Москвага келбегиле, желательно вахтага баргыла. Ооба, аякта баягындай эркин жүрө албайсыңар. Просто эгерде семейный болсоңор, мисалычы 3 ай иштеп, айына бир 70 миңден таап, 73-кө көбөйтсөң, ошол акчаны таза үйүңө алып кетсең болот да. А маяқта мисалы проверка, тияк бияк, водитель болсоң вообще ар бир уголдан гаишниктер тосот, токтотот, мисалы ушундай понтто жөнүндөчү. Болбосо башка варианттарын карагыла чын. Европага баргыла, Америкага баргыла. Эми аякта деле жыргап жаткан эч ким жок чын. Колдон келсе көзүңөр жетсе ошо бияка келбей эле койгула да, же өзүбүздөн бир оокат кылып, бирдеке кылып, бир айламаны тапкыла да. Эгер кетем десеңер, вахтага баргыла, бияка нежелательно, не советую. Кимге кандай эми көнүп калгандар көнүп калган, просто айтарым көз чектеди уже бияктын обстоятельствосу кандай, жашоосу кандай, турмушу кандай. Москваны көрөйүн деген көз жок ужечи. Трава зат. Ютубка сүйлөйсүң? Жок эми. Ке сүйлө, эмең айтпайсың, ичиңде бу кайгапан бар. 17 жыл күттү Ошондой туугандар. Ошондой ойлонгула, ошон үчүн. Жөнүндө шашып келе бербей, келсеңер бир жакшы жерге киргиле. Биякта мындай да. Орустар өздөрү биз кылган жумушта алар иштебейт, себеби не русскийлер качественно иштейт, анан арзан акчага иштейт да, азбагачы. Орустан албагы иштебейт. Албагы иштесе, орустар жанагындай ичип кетет. Мисалычы, айлык алган күнү чыкпай коет, ушундай сыяктуу адаттар бар да, ошон чыдабайт да мындайча айтканда. Ошон үчүн башка шаарларга караганда Москва кыйла чоң шаар. Москва өсүп атат, жыл сайын стройка токтобойт биякта. Так байкап жакшы бир нерсе кылсаңар болот да. Бияк менен сүйлөшүп, балким движение кыласыңарбы, Кыргызстанга бирдеке жөнөтөсүңөр Россиядан же ошондой сыяктуу. Анан келип эле бир каякта бир коробка чогултуп, бир вале кылып, өзүңөргө суроо берсеңер, 10 жылдан кийин өзүмдү кандай көрөм, 5 жылдан кийин. 5 жыл өтүп эле эмне коробка чогултуп жүрө бересиң, 5 жылдан кийин эле эмне дворник болуп, өмүр бою дворник болуп жүрө бересиң, андай болбош керек да, мисалычы. Нар жак бер жагын байкаштырып. Просто чын таска чегип кетти да. Келген 3 ай болду, эми баягы силерге нааразы болуп айтып жаткан жокмун, ичимде болуп жаткан нерсени айтып атам. Ошон үчүн келердин алдында жакшылап ойлонгула. Ойлонуп, байкаштырып, колдон келсе ошо вахтага барып келгиле. Тааныш билиштериңер болсо сураштырып, 3 айга, 4 айга вахтага барып акчаңарды чогултуп келип, бияка келбегенге аракет кылгыла. Көбүрөөк мал алып, ошо малыңарды көбөйтүп, тууган туушкан менен желательно сүйлөшкүлө, просто жанагындай көп эметип бербей эле, дос дегенди унуткула убактылуу. Андан көрө акча топтоп, ошол жактан бир движение алып, Кыргызстандан мал сабап алып, ушундай кылыш керек да. Биякта мисалы жана торпоктор эмеден Авитадан карап көрсөңөр болот, ошо 10 миңден экен. Оптом 10 миңден 4 айлык торпокторду алып жөнөтсө болот экен да. Ошондой движениялар болсо, ошолорду карап көргүлө, башка жагын, тиягын, биягын. Анан келип билейин, мындай 13 сааттык, 12 сааттык жумушка кирип, эртеден кечке чейин личный жашооң жок. Анан акчаң эмнеге коротосуң? Үйгө саласың, үйүндөлөр бир холодильник алып койгон, на самом деле холодильник бар болчу да. Же бир непонятный бир движение алып койгон, акчаңды жок кылып койгон. Получается, сен тойго барып койгон, мисалычы. А тойго барып тамак жейт, аны чычат, богу эмеси, богу дебедим, астахфирулла деп атам. Ошо туалетке барган тиги эмеси, ошо сенин убактың да, алтындай болгон убактың ошо туалетке кетип атат да, мындайча айткандачы. Андан көрө келдиң, бир максат менен келип конкретно 3 ай болгон, 4 ай болгон маякта деп конкретно акча топтоп барып бирдеке кыл да, колдон келсе, бирдеке кылып, мал алып, башкалар менен эмете албайтсаң, өзүң көзүң жетип атса өзүң кылып, анан шалпактап жыл сайын келе бербейчи. Жалгап келген кетпей кой.
Автобуста ишей турбайт эле. Ошондой. Кетип калай Европа. Ошон үчүн өз өлкөбүздөн өткөн сонун жер жок. Аракет кылышыбыз керек экен да, просто көрүш керек, чыгыш керек тияка бияка. Анан бирок баары бир мындай көп сабактарды аласың да. Сабактарды алгандан кийин өзүңдүн мекениңди, мамлекетиңди, улутуңду, диниңди ушунчалык сыйлап, кадырлап, баалай баштайсың. Ошондо анан сага акыл кирет да. А бир точкада тура берсең, ал жерде өспөйсүң, мисалычы, башканы көрмөйүнчө. Ошон үчүн көр биякты да, тиякты да, байкаштыр баарын. Москвада эле такалбай Европаны, тиякты, биякты көр. Башка өлкөлөр бар. Мисалычы, бизге окшоп эле жыл сайын Россияга келип бербей. Ошондой достор, ошол оюм менен бөлүшкөнүм силер менен туура көрдүм. Силер чечим чыгарып ойлойсуңар деп ойлойм. Өзүңөр туура чечим кабыл алгыла, байкагыла. А так ошо колуң келсе убакта барып, тарсылдап иштеп, акчаң келип, туура колдонуп, келбегиңе аракет кылгыла. Бул лично менин советим да. Ошондой достор. Бүгүн канчасы Азат? Число 17 май 2023 жылдан баарына салам. Ассаламу алейкум. Саат канча болду? 7:22 эртең менен жумуштан келдик биз. Давайте каналга жазылып, ой пикириңерди жазып койгула. Күтөбүз. Ассаламу алейкум.